Кирүүчү каттын негизинде демилгелүү буйрукту түзүү. Буйрутманы түзүү үчүн сиз жыйынтыктоочу болгон катты тандаңыз. Каттагы тапшырманын ачкандан кийин 3 чекитти басып, тапшырма түзүүнүн тандаңыз. Кошуу баскычы аркылуу резолюциянын авторун көрсөтүңүз. Андан резолюцияны кошуңуз. Чечимдин автору талаасында ачылуучу тизмеден авторду тандаңыз. Мөөнөттөрдү көрсөтүңүз. Эгерде мөөнөттөр талап кылынбаса, маалымат үчүн кутучаны белгилеңиз. Буйрутма текстинде нускаманын текстин көрсөтүңүз жана даяр шаблондон ылдый түшүүчү тизмеден тандаңыз. Аткаруучулар талаасында кошуу чыкылдатыңыз. Мамлекеттик орган талаасына барып, бөлүм талаасында сизге керектүү уюмду көрсөтүңүз. Керектүү мамлекеттик органдарды тактагандан кийин кызматкерлерге барыңыз. Тандалган мамлекеттик органдарга жөнөтүү үчүн сиз өзүңүздү аткаруучулардын тизмесине кошуңуз керек. Андан кийин сиз кошкон мамлекеттик органдар үчүн шарттарды көрсөтүү керек. Мамлекеттик орган чыкылдатып, пайда болгон терезеде календардан мөөнөтүн көрсөтөбүз же иш кагаздарын көрсөтөбүз. Эгерде жөнөтүлгөн буйрук жоопту талап кылбаса, анда маалымат үчүн кутучаны белгилеңиз. Аткаруучуларды дайындоо үчүн баскычты чыкылдатыңыз. Андан кийин бекитүүчүлөрдүн тизмесин түзөбүз. Сиздин буйрукка кол коюу турган кызматкерлерди көрсөтүп, аткарууга жөнөтөсүз.